Кадамжайдын марказ айылындагы калктын 80% мал чарбасы менен алектенишет. Жайында өндүрүлгөн сүттүн көлөмү күнүнө 1 тоннага чейин жетет. Аны жергиликтүүлөр өз алдынча базарга алып чыгып, ар кандай баада сатып жүрүшкөн. Эми болсо эч кайда барбай эле сүттү дүң баада айылдагы кичи заводко тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыр менин өзүмдө 5 та саан сыйырым бар. Саар кесип саалган сүттөрү 10 метрге жетип сатылат бир күндө. Марказ айылына сүттү кайра иштетүүчү кичи завод ачылып, жергиликтүүлөрдөн күнүнө 500 литрге чейин сүт жыйналууда. Өндүрүш ЭЭП талаптарына ылайыкташып даярдалат. Ошол себептүү сүт тапшыргандардан малынын ветеринардык тастыктамасы талап кылынат. Завод күнүнө 1 тоннага чейин сүттү кайра иштетип, продукциянын 6 түрүн чыгарат. Сырьёнун тең жарымы өздөрүнүн фермасынан болот. Быштак, каймак, айран, сыр жана башка сүт азыктарын аптасына 5-6 тоннадай даярдалат. Продукция азырынча Кадамжай районунун калкын камсыздайт. Азыр 24 сомдон алып атабыз сүт элдерден. Бул жерден чыккан товарларды биз мына Кадамжайда садиктерге беребиз, райондук больницага беребиз. Чыккан товарлар ошол тапшырабыз. Кичи ишкана жеке ишкерлер тарабынан ачылып, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан жеңилдетилген насыя аркылуу каржыланган. Жалпысынан 8,5 миллион сомго курулуп, Орусиядан алынган заманбап аппараттар менен камсыз болгон. Учурда жергиликтүү тургундарга иш орундары түзүлүп, 7 кызматкер иштеп жатат. Бүгүндө биз өз самостоятельно почти 1 айча эксперимент кылып иштетип чыгарып, уже бүт бардык нормаларды сактап, уже чыгарып жогорку деңгээлде элди таза сүт азыктары менен камсыз кылып баштадык да. 15 күндөн бери завод кызуу иш алып, 15 тоннадай сүт азыктарын даярдап чыгарган. Эске салса, Кадамжай районунда жылына 39 000 тоннадай сүт өндүрүлсө, ишкана анын 250 тоннасын кайра иштетет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.